Кайрадан Бишимбаевдин сот иши боюнча. Бардыгыбыз эле көргөндөй, Казакстандын соттук укуктук системасы бир аз бизден алдыда экен. Ошол эле мисал келтиргенде соттук арачылар чечим чыгарды ал жерде. Мисалы бул иш боюнча жалгыз гана сот карабастан ал жерден соттук арачылар дагы катышып жана чечим чыгарышты. Соттук арачыларды биз америкалык кинолордон көп көрөбүз. Орус тилинде айтканда бул суд присяжных. Биздин мыйзамда соттук арачылар институту бар. Кандай иштеш керек, кандай чечимдер чыгарылыш керек, бардыгы бар. Болгону бул институт күчүнө кире элек. 2025 жылга чейин акыркы жолу жылдырылган. Анткени биздин менталитет менен, биздин бүгүнкү күндөгү соттук система менен бул институтту ишке алып кетиш бир аз оорураак болушу мүмкүн. Андан тышкары бүгүнкү күндө коррупция, коркутуу, үркүтүү, тууганчыл жана башка нерселер жок эмес. Ошондуктан бул институт бүгүнкү күндө күчүнө кире элек. Бирок мен ойлойм, бул институтту күчүнө киргизиш керек. Сот арачылар иштерге катышыш керек. Эмнеге дегенде бир нече адамды коркутуш, алдаш, сатып алуу бир адамга караганда оорураак. Ошондуктан соттук чечимдери дагы балким тазараак жана адилеттүүрөөк болушу мүмкүн. Бирок албетте бул менин бүгүнкү күндөгү оюм. Анан практикада бул институт кандай иштеп кетет, убакыт көргөзөт. Бирок бул институт иштеш керек жана күчүнө кириш керек деп ойлойм. Анткени оттон коркуп отура берген болбойт. Өнүккүбүз келсе, укуктук системаны өнүктүргүбүз келсе, соттук карачылар институтун күчүнө киргизиш керек.